Вакыт өткөн сайын түйшүгү көп аял заты ар кандай ооруларга кабылып жаткандыгы бул албетте өкүнүчтүү. Жатындын миомасы бул аялдарда эң көп тараган жатындын залалсыз шишик оорусу. Деги бул кандай оору, кантип алдын алса болот? Туура дарылоо жолдору бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы? ЛТР каналында Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз жатындын миома оорусу деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Жылдыз Таштанкулова Маматалиев медициналык борборунун дарыгер-гинекологу. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач мына ушул жатындын миома оорусу бул кандай илдет? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Жатындын миома оорусу бул жатында пайда болгон залалсыз шишик оорусу. Ошол көбүнчө миома бул жатындагы булчуң катмарынан пайда болот. Ошол үчүн миома деп аталат да. Жакшы. Эмне себептен ушул пайда болот? Кандайдыр бир гинекологиялык оорулардын кесепетиненби? Миоманын себептери өтө көп. Бул бойдон алдыруу, аборттор башкача айтканда, өнөкөт оорулар, анан гормоналдык бузулуулар, тукум куучулук, мисалы энесинде болсо, эжесинде болсо тукум куйт да. Анан дагы башка экологиялык кандайдыр бир шарттар, радиация жана башка мындай башка эндокриндик бездердин оорулары деле миомага алып келет. Жакшы, бул оорунун түрлөрүнө токтолуп кетсеңиз, анан бири-биринен айырмачылыгы эмнеде? Миоманын түрлөрү булар эмнеден айырмаланат? Бул биринчиден жайгашуусу боюнча айырмаланат. Миоманын жайгашуусу бул сырткы чел кабыктан, жатындын сырткы чел кабыгынан өсө турган миомаларды биз субсироздуу миома деп коебуз. Экинчи түрү бул интрамуралдык миомалар. Бул жатындын катмарынын ичинде, араларында өсөт. Анан үчүнчү түрү бул субмукоздук миома. Субмукоздук миома деген жатындын ички катмарына жакыныраак жайгашат да. Анан миоманын түрлөрү боюнча булар кичинекей путчасы болот миоманын. Ошо жипчеси, путчасы болот. Ошондо жипчесинде мындай илинип тургандай болуп өсөт. Анан көлөмү боюнча, түйүндөрдүн саны боюнча айырмаланат да. Анан организмге жанында турган эмеси мүчөлөргө тийгизген терс таасири боюнча деле айырмаланат. Жакшы, гинекологиялык оорулар чындыгында бүгүнкү күндө аябай көбөйүп кетти деп дагы айтып келесиздер. Ошол эле учурда ушул аялдар, мисалы, энелер дейли, ушул аталган ооруга кабылып калганын кантип байкаса болот? Клиникалык мүнөздөмө. Клиникалык мүнөздөмө бул көбүнчө миомага чалдыккан аялдар кээ бирде өздөрү билбейт. Жөн эле адаттагыдай плановый осмотрга келип эле УЗИге түшүп же гинекологко көрүнүп деле миома бар экенин билип калышат. Кээ бир учурда өзүнүн белгилери болот. Сиз айткандай ошо клиникалык белгилери болот. Бул биринчи учурда айыз эмесине, циклине таасир этет. Айыз мезгилинде келген каны көбөйүп калат. Узагып калат, көбөйүп калат. Кээ бир учурда келбей калат убагында. Кээ бир учурда эки айыздын ортосунда кан келип калат. Анан жанында турган мүчөлөрүнө доо келтирет. Мисалы, заара ушатуусу тездейт же ичи катый баштайт. Анан ичи чоңое баштайт аялдардын. Анан жатын ылдыйга тартып оорутат. Айыз келгенде деле ооруксунуп келет. Мисалы, мурун оорубай, жакшына келсе, азыр дейт ооруп калды, узагыраак келип калды, көбүрөөк келип калды деп ошондой даттануулар менен келишет да. Кайсыл учурда сиздерге кайрылган жакшы? Мисалы,
кээ бир оорулар бар го, эгерде убакыттан утуруп жиберсең, мисалы дарылоо эффективдүү болбой калат да, ошол боюнча айтып берсеңиз. Эми ар бир ооруну биринчиден алдын алуусу жакшы да, дарылагандан көрө алдын алуусу жакшы. Ал эми ошол ооруга чалдыгып калса, канчалык эрте карылса, ошол жакшы болот. Ошон үчүн биз жок дегенде 1 жылда 1 жолу гинекологко кайрылууңуздарды суранабыз, аял кишилерге, жаш кыздарга кайрылыңыздар. Ошол учурда биз силердин көп ооруңарды эртерээк билип калабыз, анан эртерээк ошол керектүү дарылоону сунуштайбыз да. Эмнеге дегенде убакыт өтүп кетсе, ошо оору өтүшүп кетсе, аялдын организмине доосу көбүрөөк болот. Анан биз дарылоого деле кээ бир оорулар дарыласа болот. Ал эми кээ бир оорулар дарылоодо кыйынчылыктар пайда болуп калат да. Жогоруда айттык да, бул залалсыз шишик оорусу. Эгерде ушундай дарылабай калган учурда, мисалы ушундай рак оорусуна дагы өтүп кетиши мүмкүнбү? Эми анын эгер дарылабаса, рак оорусуна өзү литература, теория боюнча миома ракка өтпөйт дешет да. Бирок биз практикада кээ бир учурда өтүшүн көргөнбүз. Бул сиз айтканда ошо дарыланбаганда, көрүнбөгөндө, эми миома өзү эле болбойт. Бул жерде дагы кошумча факторлор бар да. Мисалы, аялдын, мен айтып кеткен, кайра кайталайм, айыз циклы бузулат, кан көп келет, аз кандуулук пайда болот. Аялдын организми жабыркайт, иммунитети түшөт. Ошол деле онкологияга айлануусуна түрткү берет да. Анан көп учурларда ошондой аялдарда башка дагы өнөкөт оорулары болот. Ошолор деле күчөп кетет. Ошол деле таасир этет да өзүнө. Жакшы, мына ушул ооруга кабылган учурда бизге телекөрүүчүдөн суроо келиптир да. Мисалы, кош бойлуу болуп калса билбей, ал кош бойлуулукка ийгиликтүү болобу деген суроону калтырыптыр. Эми кош бойлуулуктун ийгиликтүү болуш үчүн бул эмнеден көз каранды? Биринчиден, ошо миоманын түйүнүнүн көлөмүнөн көз каранды, анан жайгашкан жеринен көз каранды. Эгер түйүлдүк болгон жерде жайгашса, бул кош бойлуулукка терс таасирин тийгизет да. Көбүнчө кош бойлуулук аборт менен аякташы мүмкүн, же эрте төрөт менен аякташы мүмкүн да. Анан эгерде көлөмү кичине болсо, жатындын сыртында жайгашса, бул түйүлдүккө таасири болбосо, кош бойлуулук ийгиликтүү эле аякташы мүмкүн. Мына ушул миомадан улам дагы тукумсуздукка кабылган учурлар болобу деген суроону калтырды. Сөзсүз болот. Ошо миоманын тукумсуздукка көп учурда алып келет. Мен айтып кетейин дедим эле, мурунку мезгилдерде миомага көп учурда орто жаш курактагы аялдар чалдыгат эле да. Ал эми азыркы учурда миома жашарып калды. Төрөбөгөн эргете элек кыздарда деле кездешет. Мисалы, турмушка чыга элек, жыныстык жашоого бара элек жаш кыздарда деле кездешет. И кездешкенде дагы өтө чоң көлөмү чоң миомаларды биз көрдүк. Мындай миомаларда дарылоодо уже кээ бир учурда жатында алып салуу сунушталган болчу да. А бул кыз же күйөөгө тие элек, еще жашай элек, жатыны жок болуп калышы мүмкүн да, ошондой эметчи. Ошондой эмелер болгон да, биздечи кездешкен кыздар. Ошол анан ошол мен дагы кайталайм, миоманын пайда болушу гормоналдык бузулуулардан деле пайда болот да. Ал эми гормоналдык бузулуулар өздөрү деле ошол тукумсуздукка алып келет да. Ошон үчүн миома деле тукумсуздукка алып келет. Демек, бул оорунун алдын алуу үчүн бүгүнкү күндөн баштап негизи ар бир күнү ушул ата-энелер кыздардын саламаттыгын ойлош керек, Сөзсүз. Ушул боюнча балким кеңеш айтасыз.
Ата энелерге, ошо апаларга кеңеш. Эми кыздар атасы менен мындай кеңешип, ачык сүйлөшө албайт. Көп учурда энелери менен, апалары менен, эжелери менен, курбулары менен сүйлөшөт да мындай эмелер, мындай ситуацияларды. Ошого сөзсүз кыздарыңар менен ачык сүйлөшкөнгө аракет кылгыла. Кандайдыр бир проблема, даттануулары болсо сурагыла. Анан мындай коркутуп, мындай керек эмес подозрение кылбагыла. Көп кыздар мен апама гинекологко бардым десем, уялам, апам неге бардың деп мени урушат деп келет да, бекинип келет кыздар, уялып келишет. Ошон үчүн кыз балакатка жеткен мезгилден баштап айыз каны келет, ошону сурагыла, кандай келип атат, ай сайын келип атабы же кечигип атабы, кошо кандай даттануулар бар, ооруп атабы же оорутпай келип атабы деп сурагыла. Анан керек болсо врачка алып барса болот, ошондой кызды көрсөткүлө. Детский гинекологдор бар бизде, кыздарды карай турган гинекологдор бар. Ошолорго алып барып көрсөткүлө. Кыз балдарды биз ультраүн аппараты менен деле текшерсек болот. Эч кандай залал келтирбейт ошо кыздардын организмине. Анан ошондой анан сөзсүз кандарын текшерип туруш керек, башка анализдерин көрүп туруш керек. Аз кандуулук көп кездешип атат бизде азыр кыздарда. Ошон үчүн деле айыз функциясы бузулат. Жакшы, маегибизге бир аз тынуу жарыялап, азыр болсо видео материалга кезек берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Коронавирус инфекциясына чалдыккан кош бойлуу аялдар башка дени сак адамдарга караганда олуттуу татаалдашуулардын жогорку тобокелчилигине дуушар болооруна күбө болуучу маалыматтар ушул кезге чейин жок. Кош бойлуулардын басымдуу бөлүгү жеңил же орточо формада көтөрүшү мүмкүн экендиги күтүлүүдө. Бирок кош бойлуу учурда кайсы гана болбосун вирустук инфекция бул өзгөчө кош бойлуулуктун эрте мезгилиндеги кошумча тобокелчилик экендигин эстен чыгарбоо керек. Пандемияны эске алуу менен кош бойлуулук жакшы өтүп жаткан болсо, медицина кызматкери пландалган көрүүлөрдүн санын чектөөгө кеңеш бериши мүмкүн. Жалпысынан алганда, кош бойлуу аял мурдагыдай эле медицина кызматкеринин көзөмөлү астында болот жана текшерилет. Мезгилде коронавирусту жуктурбалуу тобокелчилигин кантип азайтууга болот? Эл көп топтолуучу коомдук жайларга, эс алуучу борборлорго, базарларга, мейманга жана башка ушул сыяктуу жерлерге барбоо. Колду самындап 20 секундадан кем эмес убакытта үзгүлтүксүз жууп туруу. Жанына бир жолу колдонулуучу кол арчыларды жана спирт камтылган антисептикти салып жүрүү. Көчөгө чыгып бара жатканда бет кап тагынуу, бетти, мурунду жана көздү кармалабоо. Коомдук унаада жүрүүнү чектөө, телефон, интернет жана социалдык тармактар сыяктуу аралыктан иштөөчү технологияларды пайдалануу менен байланышта болуп, ишти үйдө уюштуруу. Дарыгер же башка маанилүү кызматтар менен байланыш үчүн телефон же онлайн кызматтарды пайдалануу, бөлмөнү ар бир 1,5 саатта желдетип туруу, толук баалуу тамактануу, физикалык активдүүлүк менен алектенүүнү улантуу. Коронавирус кош бойлуу мезгилде жана төрөт учурунда энеден балага жугабы. Учурда COVID-19 энеден балага жатын ичинде жукпайт деп эсептелет. Эгерде кош бойлуу аялда коронавирус инфекциясынын бар экендиги аныкталса, анда сактык чарасы катары айыккандан соң аз дегенде 2 жумадан кийин баланын абалын жана өнүгүүсүнө текшерүү жасалат. Төрөттөн кийинки мезгил кандай өтөт? Төрөттөн кийинки бөлүмдө коронавирус инфекциясы менен жапа чеккен төрөгөн аялга дарыгер жана акушер күн сайын байкоо жүргүзөт. Төрөгөн аял үчүн сунуштар: төрөгөндөн кийин бир канча сааттан кийин баса баштоо керек, анткени эрте активдешүү балага кам көрүүгө жардам берет. Бала менен эненин ортосундагы байланышты жөнгө салууга. Балага коронавирус тести жасалабы? Эгерде аял коронавирус инфекциясына шектелип, же тастыкталган диагнозу менен келген болсо, анда бала коронавируска текшерилет. Эне жана бала бир палатада кала алышабы? Эне жана бала ымыркайдын дени сак болсо жана ненаталдык бөлүмдө кароого муктаж болбосо, ошондой эле аялдын абалы канааттандырарлык болсо, бир палатада боло алышат.
Эгерде кош бойлуу коронавирус инфекциясына шектелип же диагнозду тастыкталган болсо, баланы эмизе алабы? Эмизүүгө болот, анткени коронавирустун эне сүтү аркылуу жугуусунун далилдери жок. Бирок эмизген учурда сактык чараларын көрүү керек. Эмизүүнүн алдында бет кап тагынуу, эмизип жаткан учурда чүчкүрүп жана жөтөлбөөгө аракеттенүү. Эгерде баланы сүт аралашмасы же салган сүт менен тамактандыруу сунушталган болсо, сүт сордургучту ар бир колдонуудан кийин стерилдөө жана тазалоо боюнча сунуштарды так аткаруу керек. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз жатындын миома оорусу деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезбиз. Эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, көпчүлүк көрүүчүлөрдөн келген суроо, мисалы, ушул гинекологиялык ооруларды өзүндө кандайдыр бир белгилер байкалса же болбосо дарыгер диагноз койгондон кийин дароо ушул дарыланууга өтүү керекпи деген суроону калтырыптыр да. Бул суроого кошумча айтып кетсеңиз, мисалы, ооруну кечеңдетип жиберсе кандайдыр бир кабылдоолор болушу мүмкүнбү? Себеп дегенде азыркы кырдаалда мисалы көпчүлүгү ооруканага кайрылбай үйдө ушул үйдө отурган учурлар дагы көп кезигет да. Туура азыркы мына коронавирустун пандемиясынын себеби менен көп биздин оорулар убагында медициналык жардам ала албай калышты, муктаж болуп калышты, анан бара албай барса деле ошо көп медициналык мекемелер кабыл албай атышат ошондой пациенттерди. Эми биздин мисалы үчүн биздин клиникабыз, Маматалиева клиникасы, биз ооруларды кабыл алып атабыз. Анан ошо оорулардын безопасности үчүн атайын условия, шарттарды түзүп бергенбиз. Кире бериште бизде атайын обученный медсестрабыз бар, анан врачыбыз отурат. Ошол врач менен медсестрабыз кирген, ким приемго келген пациенттерден сөзсүз сурайт, даттанууларын сурайт, кире бериште эле температурасын өлчөйт. Анан антисептик менен обработка кылып, эгер температурасы жок болсо, контактный коронавирус менен контакт болбосо, оорубаса өзү, эч кандай башка коронавируска окшогон даттануулары болбосо, ошол ана учурда биз киргизип көрөбүз. Ошондой эмелер. Жакшы, мына ушул миома оорусун кантип текшерип, кандай учурда ушул миома деп диагноз коесуздар? Кандай текшерүүлөрдөн өтүш керек бейтап? Бейтап, мисалы, бейтап келди бизге, пациент кирди. Биринчи кезекте бейтаптын даттанууларын сурайбыз. Кандай даттануулары бар? Кайра эле кайталап кетем. Миомалардын даттануулары кээ бир учурда эч кандай даттануу айтпайт. Кээ бир учурларда эч кандай белги бербейт. Эч кандай белги бербейт, даттануу бербейт. Ал эми кээ бир учурда бул биринчи даттануусу айыздын бузулуусу, көлөмүнүн узактыгынын бузулуусу, экинчи даттануусу айыз мезгилинде ооруксунуу, же айыз жок мезгилде деле ооруксунуу болушу мүмкүн. Жанындагы кошуна мүчөлөрүнөн деле таасирин тийгизет миома. Ошон үчүн мисалы заара ушатуусу боюнча даттануулары болушу мүмкүн, ичи катышы мүмкүн, ичегилерин оорушу мүмкүн, анан путтары ооруйт, табарсыктары ичи ылдыйга тартып ооруйт, же мындай ичи курсагым чоңоюп калды, ичим чоңоюп кетип атат, ишип атат деп деле даттануулар менен келет. Ошол даттанууларды сурагандан кийин биз өзүбүздүн осмотрубузду кылабыз гинекологиялык, анан кийин ультраүндүк изилдөөгө киргизебиз пациентти. Ультраүндүк изилдөөдө толук деңгээлде аялды көрүп, ички ошол жатынды, тукумдарын, трубаларын көрүп, анан ошондон дагы бир диагноз коюлат. Эгер миомасы бар болсо, миоманын көлөмүн жазат, өлчөмүн жазат, каерде жайгашуусун жазат. Анан жатындын чоңоюп кетишиби же кичирейип кеттиби,
миоманын ошо башка кошун мүчөлөрүнө тийгизген эмесинин таасирин деле жазышы мүмкүн да. Анан биз эми гинекологиялык көргөндө деле миоманын өзүнчө белгилери бар. Ошону деле биз пациентке түшүндүрүп айтып, мына жерде миомаң бар экен деп айтып эме кылып кетебиз. Ал эми кийинки ультраүндүк аппараттан кийин атайын анализдерди тапшырат пациент. Ошол анализдерди даттануусу көрүп, УЗИ анализ ошолорду баардыгын чогултуп, анан бир диагнозго келебиз. Ошого карап анан дарылайбыз. Жакшы, мына ушул жатындын миома илдетин дарылоо жолдорун айтып берсеңиз, кандай ыкма менен дарылайсыздар? Сөзсүз түрдө эле операция жолу менен дарыланабы, же болбосо кандайдыр бир дары дармектин жардамында дагы булуурунан сакайса болобу? Жатындын миомасынын дарылоосунун эки жолу бар. Бул консервативдик жана оперативдик да. Ошол алардын өзүнүн көрсөтмөлөрү болот. Консерватив миоманын дарылоонун жолуна келгенде, дарылоого келгенде биз сөзсүз эмне кандай факторлорду карайбыз. Бул миоманын көлөмүн карайбыз, жайгашкан жерин карайбыз, түйүндөрдүн санын карайбыз, канча түйүн экенин. Аялдын жашына карайбыз. Организмдин состояниясына, абалына карайбыз. И аялдын келечектеги эне болушун сурайбыз да. Сен келечекте төрөйсүңбү дагы, төрөгүң келеби, же болду төрөбөйсүңбү деп сурайбыз да. Анан ошого карап биз дарылайбыз. Консервативдик жол менен дарылоо бул атайын гормоналдык препараттар бар. Биздин Кыргызстанда деле бар ошол препараттар, бүт Европада деле ошол препараттарды ичишет, дарылайт. Ошол препараттарды ичет 3 ай катары менен, анан 3 айдан кийин 6 ай ичинде көрөт да динамикасын. Ошол. Ал эми экинчи жолу бул оперативдик жол. Оперативдик эми радикалдык жолу бул гистерэктомия деп коет, жатынды бүтүнү менен алып салышы. Бул кайсы учурда колдонулат? Эгерде миоманын көлөмү өтө чоң болсо, түйүндөрү көп болсо, эгер көлөмүн дегенде эми 12 жумалык кош бойлуулук размерде болсо, ошондо уже операция сунушталат да жатында. Анан кийин эгерде кандайдыр бир онкологиялык оору коштоп калса миоманы, ошондо деле ошондой операция сунушталат. И улгайган аялдарда уже аларда келечекте мен репродуктивдик функциямды аткардым, мага керек эмес, мен төрөбөйм дегендерге сунушталат. Ал эми жатынды сактап кала турган операциялар деле бар. Консервативная миомектомия деп коет. Бул операцияда атайын аппарат лапароскоп деген аппарат бар. Ошол аппарат менен ошондой субсероздук эмелерди, миомаларды алса болот. Челкалык сыртта жайгашкан миомаларды алып салса болот. Анан дагы бир азыркы учурда заманбап болгон дарылоо ыкмасы бул жатын артерияларын эмболизациялоо деген ыкма бар. Бул ыкма боюнча токтолуп кетсем, бул атайын жатындын ошо артериялары бар, ошо миоманын түйүндөрүн тамактандырып турган артериялар бар да. Ошо артерия аркылуу кан барып, ошо түйүндөрдү чоңойтот. Ошол тамырларга атайын зат киргизилет, эмбол да. Ошол зат тамырларды жабып, кан айлануун токтотот. Кандын барышын токтотуп, ошол түйүн куруп, кичирее баштайт. Ошол мисалы чет өлкөдө ошол метод широко мындай эме распространенный, кеңири жайылган, ооба. Где-то алар эми 70-80% эффективдүү деп берип атышат. Эми бизде где-то 2,5–3 миң долларга чейин турат, ошон үчүн кичине кымбатыраак деп бизде мындай көп барышпайт. Эми баргандар барып атышат, бирок анча мындай кеңири эме кылышпайт да бул ыкманычы. Бирок бул несі жакшы, бул ыкманын аялдын жатыны сакталып калат, репродуктивдик функциясы сакталат, и келечекте эне болсо болот да ошондой эмедечи. Демек сиздер ал миоманын абалына карап туруп, анан кандай дарыланууну өзүңүздөр сунуштайт экенсиздер да. Анан мына ушул операция жасап жатканда көпчүлүгү жаштар дагы болуп атат дедиңиз го. Мисалы жаштар дагы төрөгүсү келет, дагы эне болгусу келет дегендей. Анан алар ушул сактап калсак дейт да, бул ушул операциянын эффективдүүлүгү канчалык чындыгында сактап калса болобу, же болбосо операция учурунда кандайдыр бир кабылдоолор болуп толугу менен алып салганга туура келип калабы? Жатынды кошо.
мындай биз азыр консервативдик миома эктомия деп айттым го мен. Эгер түйүндөрү болсо аны мындай оюп чыгарып алса болот депчи. Бирок кээ бир учурда өтө майда түйүндөрдү, көлөмү кичинекей, өлчөмү кичинекей түйүндөрдү биз көзүбүз менен көрө албайбыз. Алар калып кетет. Аял ошол пациент 1-2 жылдан кийин УЗИге кайра түшсө, миомаң бар экен деп кайра чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай ыкмалар демек бир эмес, бир канча миома пайда болуп калышы мүмкүн, ооба. Ошон үчүн бир миома алгандан кийин кайра миома пайда болушу мүмкүн. Эң бизде кандай учурда пайда болот, эмне себептен? Эгерде миома калып кетсе, кичинекей өлчөмдөгү көрүнбөгөн миомалар калып кетсе, эгер убагында дарыгерге барып көрүнбөсө, убагында өз дарылоорун албай турса, текшерилбесе, себеби ошол миома түйүнүн алып салгандан кийин дары ичип туруш керек да, кайра миома өсүп кетпесин, пайда болуп калбасын деп дарыларды ичип туруш керек, көрүнүп туруш керек да. Демек дарылануу көп убакытка чейин эле созулат экен. Ооба, узакка созулат. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн келген. Саламатсыздарбы, 41 жаштамын дейт. Бир жыл мурда дейт, ошол жатындын миома оорусуна кабылып дейт, операция жолу менен жатынды кошо алып салганбыз дейт. Азыр эми гормоналдык дары ичсем болобу, өзүмө кантип карасам болот деген суроону калтырыптыр. 41 жашта болсо, былтыр 40 жашында алынган экен да. Аял киши жатынды толугу менен алынгандан кийин бизде хирургиялык менопауза деп коет, уже кандан калып кетет да, климакс деп, мындай жалпак тилде сүйлөгөндө климакс деп ошондой эмес, ошондойго дуушар болот. Айыз каны токтоп калат. Ошон үчүн көп аялдар ооруй баштайт. Ооба, гормоналдык дарыларды ичсе болот. Бирок ошол дарыларды ичерден мурун сөзсүз дарыгерге барып, текшерилип, анан дарыларды ичиш керек да. Өзү билип аптекаларга барып, дос посторунан сурап ичсе болбойт. Эмнеге дегенде, кээ бир дарылар, гормоналдык дарылардын пайдасы деле бар, зыяны деле бар да. Ошону сөзсүз текшерилип, анан кийин ичсе болот. Демек дарыгердин сунушу менен анын дарылоосун улантса болот экен. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен жакында эле көрүнсөм дейт, жаңы эле миома пайда болуптур дейт. Анан өлчөмү да кичинекей эле экен дейт. Эми төрөсөм болобу деген суроону калтырыптыр да. Кандай кеңеш берет элеңиз? Бул ушул оорусун сакайтып, анан баланы пландаш керекпи, же болбосо азыркы абалында эгерде төрөсө болобу? Эми бул миоманын эмеси өлчөмү кичинерээк деп атат экен, ошол миоманын жайгашкан жерин билиш керек, каерде жайгашкан. Ошого карап, анан пландаштырыштуу сүйлөшүш керек да. Эгер мен дагы кайталап кетем, түйүлдүк жайгаша турган жерде жайгашса, аны дарылаш керек. Эгерде сыртта болсо, түйүлдүккө эч кандай тоскоолдук кылбаса, ошол башка аял жыныстык эмесин, мүчөлөрүн текшерип көрүп, башка эч кандай противопоказаниялар болбосо, кош бойлукту пландаштырса болот да. Мисалы, организмде кандайдыр бир кисталар пайда болуп калса, алар кээде чоңойбой, кайра тескерисинче кичирейип кетиши дагы мүмкүн го. Мисалы, миома кандай, ал пайда болгондон кийин сөзсүз түрдө чоңоюп кетиши мүмкүнбү, же болбосо ошол абалда тура бериши мүмкүнбү? Ушул боюнча түшүндүрүп берсеңиз. Бул миома аялдардын жашына карайт да. Миоманын пайда болуусунун бир себеби бул гормоналдык бузулуулар да. Көбүнчө жаш кыздарда, жаш аялдарда, активдүү репродуктивдик жаштагы аялдарда пайда болсо, миома өсүшү мүмкүн. Себеби аларда гормондор активно иштейт. Бул аял мындай жаш, возраст репродуктивный, ал төрөшү деле мүмкүн. Ошондой мезгилде миома кан айлануусу жакшы болот ички мүчөлөрүнүн. Ошон үчүн миоманын өсүшү мүмкүн да. Ал эми улгайып калганда, кандан калганда, климакс мезгилинде аялдардын миомасы кичирейиши мүмкүн. Ошон үчүн биз, эгерде сиздерде миома пайда болсо, миома деген диагноз койду, миомам бар экен десеңер, 6 айда бир же 1 жылда бир дарыгердин кароосунан өтсөңүздөр жакшы болот. Ошол кароо аркылуу биз миоманын динамикасын көрөбүз да, өсүп атабы, кичирейип атабы. Себеби тез өсүп аткан, өтө тез өскөн миома бул уже кандайдыр бир осложнениянын белгиси да. Кабылдоонун белгиси болот, ооба.
Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келген. Саламатсыздарбы? Интрамуральная миома жөнүндө маалымат берсеңиз, жашым 28 деп калтырыптыр. Интрамуральный миома уже бул миоманын бир түрү. Түйүндөр ошол булчуң катмарынын арасында жайгашкан болот. Миоманын ошол ичинде, жатындын ичинде жайгашкан, ошо булчуң катмарларынын арасында жайгашкан миома. Бул миоманын кандай белгиси болот? Бул миома ооруксууну пайда кылат, анан айыздын функциясын өзгөртөт. Узагыраак келет, анан көлөмү көбүрөөк келет. Неге дегенде жатын өзү жыйрыла турган мүчө. Ал айыз мезгилинде жыйрылып бошоп турат да, ошол аркылуу айыз каны чыгып, анан токтой баштаганда жатын уже жыйрылып баштайт. Ал эми миома турган жерлери жакшы жыйрылбайт. Ошон үчүн баягы эластичность жоголот да ошол жердечи. Ошон үчүн кан деле келе берет, айыз узагыраак болот, көлөмү көбүрөөк келет. Кандай кеңеш берет элеңиз көрүүчүбүзгө? 28 жашта болсо көрүнсүн. Көрүнсүн, ооба. Жакшы, кийинки суроо ушул киста менен миоманын айырмачылыктары, анын окшош жактары жөнүндө айтып берсеңиз. Киста деле бул ишиктерге кирет. Миомага окшоп эле, миоманы деле азыр мурун айтып кеттим, ишик деп. Бирок миоманын бул булчуң тканынан ишик да, эттүү ишик болот. Ал эми кистанын ичинде суюктук болот көбүнчө. Кээде бул жөнөкөй эле сары суу болот, кээде кан суу болушу мүмкүн. Кээде мындай эмбрионалдык ошол чачтар, тырмактар, ошондой нерселер деле болушу мүмкүн. Аларды дермоидная киста деп коебуз. Ошондой эмеси айырмасы болот. Анан кисталардын көбүнчө себеби бул гормоналдык бузулуулар болот. Кисталарды дарыласа сөзсүз операция кылыштын кереги эмес. Миомадан айырмасы да эми дарыласа болот. Анан сиз айтып кеткендей, ошо кисталар айыздын фазасына карап, кээ бир учурда өздөрү деле самостоятельно жок болуп кетиши мүмкүн. Мисалы, фолликулардык кисталар, сары денеченин кистасы деле ошондой жоголуп кетиши мүмкүн. Жакшы, мына ушул гинекологиялык оорулардан маалымат булактарын карай турган болсок, гормондук бузулуулар дагы ушул аялдар арасында, кыздар арасында көп кезигүүдө экен азыркы учурда. Ушул гормондук бузулуулар дагы кандайдыр бир ушул жатында сезгенүүнү пайда кылып, миоманы пайда кылышы мүмкүнбү деген суроо. Сөзсүз. Гормоналдык миоманын ошо кисталардын себеби болуп, бир чоң себеби бул гормоналдык бузулуулар. И плюс ошол гормоналдык бузулуулар миома менен кистага алып келет. Ал эми бул ошо экөө өз кезекте тукумсуздукка алып келет. Себеби гормоналдык бузулуулардын кесепетинен энелик клетка толугу менен өрчүй албайт. Овуляция деп коебуз, ошо энелик клетканын чыгышы толук боло албайт. Кээ бир учурда овуляция болбой калат. И ошо полноценный уруктануу деле жүрбөйт да. Ошон үчүн тукумсуздукка эме болот, алып келет. Темадан сырткары да бир суроо келиптир. Аденомиоз оорусуна токтолуп кетесизби деген. 40 жаштан өтүп калыптыр жаш. Аденомиоз оорусу же башкача айтканда ошо жатындын эндометриоз оорусу. Бул деле оору азыркы учурда өтө көп кездешет, кеңири тараган, көп аялдарда кездешет. Ошо аденомиоздун эң алгачкы белгиси болуп бул айыздын бузулушу болот, анан тукумсуздук болот. И ошо айыз мезгилинде ооруксунуу болот. Анан мунун сөзсүз текшериш керек, көрүш керек. Анан дарылоосу көбүнчө ошо гормоналдык дарылар менен дарылайбыз. Эгер аденомиоздун өтүшүп кетсе, өзүнүн терс таасирин тийгизе, аденомиоз кээ бир учурда ошол оперативдик жол менен матканы алдырып салууга алып келет да, аденомиоз. Жакшы, демек көрүнүш керек, э? Көрүнүш. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? 52 жаштамын дейт, миомаң бар деген дейт. Бирок операциядан коркуп, мен дарыгерге барбай жүрөм. Кандай кеңеш бересиз деген суроо калтырыптыр да. Эми эже 52 жашта болсо, уже климакс мезгилге жетип калыптыр, коркпой эле койсун. Келип, сөзсүз келсе эле аны операция кылып, эч ким мындай насилно алып кирип кетпейт. Биринчи көрөлү, көлөмү кичинераак болсо, эженин айызы токтоп калса, жөн эле наблюдение кылып турабыз.
операциялык жолу сөзсүз операция кылыштын шарт эмес берди. Операциядан кийин организм калыбына келиш үчүн канча убакыт керектелет? Анан операциядан кийин бейтарп өзүнө кандай кам көрүш керек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Операция, мисалы кандай операцияны айтып атасыз? Гистерэктомия операция баягы жатынды алып салгандан алып салуу жолуна. Организмдин кабыл өзүнө келиш үчүн бул операцияга чейинки абалына көз каранды болот да. Операция чейин эгер каны аз болуп кетсе, ошол башка мүчөлөрү деле ошол миоманын эмесинен таасиринен кабылданса, ошондо операциядан кийин өз калыбына келишине 3 ай, 6 ай, 2 ай ошого чейин созулуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ошол мезгил операция болсоңуз, эгер операциядан кийин өзүңүзгө өтө кылдаттык менен мамиле кылышыңыз керек, өзүңүздү карашыңыз керек. Атайын дарыгерге тез барып көрүнүп турушуңуз керек, жазган дарыларын ичип турушуңуз керек. Витамин, мисалы каныңыз аз болсо, каныңызды көбөйтө турган дарыларды, иммунитетти көтөрүшүңүз керек. Ал эми мындай жаш аялдар, жашы климакска жете элек мезгилде эгер операция жолу менен жатынын алып салса, гормоналдык дары ичсеңиздер болот. Ошол атайын текшерүүлөрдөн өткөндөн кийин канчалык эрте баштасаңыз, ошончолук жакшы болот да организмиңерге. Жакшы, кийинки суроо саламатсыздарбы? Жогоруда айттыңыздар дейт, бойдон алдыруудан дагы ушул миома пайда болуп калышы мүмкүн деп айтып калдыңыз. Кандай учурда? Мисалы, бойдон алдырууга ар кандай ситуацияда барышы мүмкүн. Балким эненин ден соолугу жооп бербей калган учурда, же болбосо күтпөгөн учурда, кош бойлуу болуп калган учурда барышы мүмкүн. Анан жаш кыздар болсо бүгүнкү күндө айрым бир гинекологдор айтышат, ушул жашынып барышат дейт. Ушул кандай учурда, анан кандай жасатыш керек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Мисалы, организмге зыян келтирбеш үчүн. Эми бойдон алдыруу, туура айтасыз, өзүнүн кээ бир учурда өзүнүн медициналык көрсөтмөлөрү болот. Бул ден соолугунун абалы эгер төрөш мүмкүн эмес болсо, эгер кош бойлуулуктун кабылдоо организм үчүн терс таасири болсо, ошол мезгилде болбойт. Эми аборт деген бойдон алдыруу сөзсүз миомага алып келет деген туура эмес. Бул как коркунуч фактору да, эми риск фактор, риска деп коет бизде, ошондой. Ошон үчүн эгерде медициналык көрсөтмөлөр менен болсо, бир эле аборт миомага алып келбейт. Эгер аборттор кайталанса, эгер чоң сроктордо аборттор болсо, аборттон кийин осложнение менен аборт болсо деле ошол нерселер алып келиши мүмкүн. Эгер аял аборттон кийин өзүн жакшы карабаса, ал деле таасир этет да. Ошон үчүн аборттон сактанганга кеңеш берем. Контрацепция деген бизде бар. Ошол дарыгериңер менен жакшы кеңешип, кандай жол менен сактансам болот, кандай жолдорду сунуштайсыз деп сурап, өзүңөргө туура келген жолду тандап сактансаңыздар, не только миома, башка сезгенүү ооруларга деле эмеңер кезек ошол сезгенүү ооруларды деле азайтат да ошол нерселерчи. Ошон үчүн дарыгерге барып, дайыма дарыгерлериңер менен болуп тургула. Эгерде силер келе албасаңар, алыс жерде болсоңор, менин көп пациенттерим мындай карантин мезгилде келе албай калгандар болду. Биз чыга албай атабыз, бара албай атабыз, блокпосттор турат, келсек кабыл албай атат деп көп эме кылышты. Кээ бир учурда биз онлайн деле консультация берип аттык, WhatsApp телефон аркылуу сүйлөшүп эме кылып аттык, потому что өтө мындай керектүү мезгилде чалышат, ошон үчүн жардам бербесек болбойт эле. Ал эми эң жакшысы өзүңөр келип, көрүнүп, мындай сүйлөшүп эме кылсак, ошол консультация силерге жакшыраак болот. Биз деле толук деңгээлде өзүбүздүн жардамыбызды бере алабыз да. Жакшы, сиздин телефонуңузду сурап, ушул онлайн кеңеш берсе экен деген дагы көрүүчүлөрдүн саны көп. Ошого балким телефон номерлерди айтып койсоңуз. Менин телефон номерим 0555 11 51 62. Ошол номерде WhatsApp деле бар. Жазып, сурап, чалып эме кылыңыздар. Эгер сурооңуздар болсо, убактым болсо, ошо шартыма карап жооп бергенге аракет кылам. Эгер WhatsApp'тан жооп бере албасам, туура телефонума чала бериңиздер, мен жооп бергенге аракет кылам. Жакшы, кийинки суроо саламатсыздарбы? Жатын моюнчасында дейт, эндемитриоз
бар деп айтты дейт. Анан 27 жаштамын, турмушка чыкканмын дейт. Төрөсөм болобу деген суроону калтырыптыр. Ошол эндометриоздун караш керек да, канчалык эмеси өлчөмүн көрүш керек. Анан кийин таасири кандай болуп атат. Жатын боюнчасында эндометриоз бул көп деле эмеси жок, коркунучу жок. Төрөсө болот. Врачтын көзөмөлүндө болуп, дарыланып төрөсө болот. Жакшы. Кийинки суроо, бул да темадан сырткары келиптир. Саламатсыздарбы? Жатын боюнчасында эрозия деп диагноз койгон дейт, бирок барбай жүрөм дейт. Мунун кандай коркунучтуулугу дейт. Анан ушул сиздер айтып жаткан ооруга алып келиши мүмкүнбү деген суроону калтырыптыр да. Эрозия деген бул жатын боюнчасынын сырткы чел кабыгынын шылынып кетиши. Бул эрозия пайда болот. Эрозия деген жара. Эрозия дегенде биз сөзсүз аялды көргөндө биз ракка дагы подозрение кылабыз. Жаман онкологиялык ооруга подозрение кылабыз. И ошого карата анализдерди алабыз. Эгерде сиз көрүнбөй коркуп жүрө берсеңиз, ракка деле айланып кетиши мүмкүн. Азыркы учурда мен кайталап кетем, бүт оорулар жашарып кетишти. Мына миома мурун 20 жашар, 30 жашка чейин кездешпейт эле, азыр 20, 18, 19 жашар кыздарда да кездешип атат. Эрозиялар деле ошондой эрте жашта кездешет. Ал эми көрүнбөй туруп жүрө берип, акыры ракка айланып калган учурлар деле болгон. Ошон үчүн сөзсүз көрүнүшүңүз керек. Кыскача эркин микрофон берсем, тили көрүүчүлөргө дагы кайрылып койсоңуз болот. Эмнени айтпай калдыңыз? Кантип караш керек өзүнө? Кандай адам ушул ооруга кабылбайт? Кыскача. Миомага өзүнүн ден соолугуна кам көргөн, өзүн жакшы караган адам кабыл албайт деп ойлойм. Анан миоманын дагы бир себеби бул нерв стресстери деле таасир этет. Анан башка эндокриндик мүчөлөр эмесин оорулар, мисалы сахарный диабет, калкан безинин оорулары алар деле таасир этет. Ошон үчүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр, ден соолукта болуңуздар, өзүңүздү карап жүрүңүздөр, убагында дарыгерлерге барып көрүнүп, кеңешин алып туруңуздар. Ардактуу тили көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жылдыз Таштанкулова Маматалиев медициналык борборунун дарыгер-гинекологу болду. Сизге рахмат айтабыз. Оорубаңыз, эл кызматында жүрө бериңиз. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.